Кийип көчөдөн да ушундай 12-15 үй болду. Ош шаарында тазалык ишканасынын абоненттеринин саны 6000ге көбөйдү. Бул эки аймактык башкармалыкта жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаранын алкагында белгилүү болду. Жыл айыгына чейин абоненттердин санын 425 миңге жеткирүү пландалган. Учурда Ош тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, жашоочуларды каттоо иштери да күчөтүлдү. Ошол иштерди такылып атабыз неме? Бизде азыр абоненттердин санын тактоо боюнча мэриянын буйругунун негизинде иштеп атабыз. Азыркы күндө ушул күнгө чейин мынау башталгандан баштап бир 6000 абонент саны кошулду. Кирбеген үйлөрдү ошол айтылган күндөн баштап полный иштеп тынбай күнүгө иштеп иш-чара жүргүзүп атабыз. Базага кошуп атабыз. Шаар аймагына жаңыдан кошулган айылдардын тургундары буга чейин тиричилик таштандыларын өз алдынча полигонго алып барып төгүп келишкен. Айрым учурларда таштандылар жол боюнда калтырылып, экологиялык көйгөйлөр жаралып келген. Эми бул аймактарга таштанды ташуучу унаалар айына 3 жолу каттайт. Кызмат үчүн ар бир үй бүлө ай сайын 230 сом төлөйт. Ушул буга чейин биз баягы чогулган мусорларды элдер эми көпчүлүгү өз ара келишимдерди түзүп, портерлерди заказ кылып, таштандыга алып барып таштап жүрүшкөн. Кээ бирлери анын өздөрүнүн каражаты жоктугунан көчөлөргө, анан яма жерлерге таштандылар таштап жүргөн. Биз аны өзүбүздүн күчүбүз менен элдердин фондунан кичине акча чогултуп, постоянно тазалап жүргөн кездер болгон. Шаарда расмий катталган абоненттердин саны 387 миңди түзөт. Бирок тургундар үйүндө жашаган адамдардын санын жашырып коюшат. Мындан сырткары атайын базага каттоодон өтүүдөн баш тарткан жарандар да бар. Азыркы тапта калктын таштандыга болгон карызы дээрлик 10 миллиондон ашты. Жыл соңуна чейин дебитордук карызды 5 миллион сомго чейин кыскартуу пландалууда. Бизде тазалык ишканасында болгон бүгүнкү күндө калктыкы 10 миллион карыз, ал эми мекеме ишкана коммерциялык түйүндөрдүкү 1 миллион 300 миң карыз, жалпы 10 миллион 300 карыз. Бул эми 10 миллион калктыкы мындай текущий эле карыздар. Себеби бизде айына 21 миллион начисление болот калкка. Таштандыга ар бир адам 45 сомду ар ай сайын төлөй бербейт экен. Себеби 1 ай, 2 ай, 3 ай кошуп төлөйм деп топтолуп турган төлөгөнгө ушун текущий карыз 10 миллион болуп жүрөт. Абоненттердин санын тактоо иштери мындан арыда бардык аймактык башкармалыктарда улантылат. Калаада суткасына 800 тоннадан ашык таштанды чыгарылат. Аны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүү максатында Кытай Эл Республикасынын колдоосу менен 95 миллион долларлык таштандыны кайра иштетүүчү завод курулууда. Долбоордун алкагында өндүрүлгөн энергия шаардык электр тармагына берилет. Заводдун курулушун 2027 жылдын март айында аяктоо пландалууда. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары.